Эми азыр өзүңүздөр билгендей, соцсеттерден байма-бай кайра-кайра көрсөтүп атышат. Биз Кытайдан 5000 сомдук катализаторлорду алып келебиз, машиналарга коебуз деп. Аны айтардан, анын кантип которобуз, кайсы каражатка алып келебиз катализаторду, кантип которобуз, кандай механизмдери иштеп чыкты, ал боюнча да эч кандай бир кабар жок, аны да айткан жок. Болгону алып келебиз, 5000 сомго катализаторду которобуз деп атат. Бул жерде 5000 сомдон которгондо да өтө чоң каражатты талап кылат. Мен өзүм эсептеп чыктым, өтө чоң каражатты талап кылат. Ушул жерде бир жакшы бир көңүл буруш керек да, ушуга шашпай турсак, сиз тапшырма берсеңиз, шашпай турсак, ушу 5000 сомдук катализаторду албай турсак, биринчи каражатын өткөндө сураганда да каражатын да айткан жок. Кайсы каражатты каяктан алабыз дегенде, аны ойлонуштура элекпиз деди. Бюджеттен алса деле ал элдин акчасы, келип алып келип элге которгузса дагы элдин акчасы болот да. Ушу катализатор боюнча шашпай турсак, Кытайдын 5000 сомдук катализаторун алып келип, биздин $1000 катализаторлорду чыгарып кетип жүрбөсү машинабыздан. Булар айтышы мүмкүн, жок, катализаторду эскисин чыгарып өзүңөргө беребиз, 5000 сомдук катализатор тагасыңар деп. А бирок $1000 катализаторлор чыгаргандан кийин бир күнү келип, бирөө алып чыгып кетет да Кыргызстандан, анычы. Ушунун артында бир кызыкчылык турган болуп жүрбөсүн. Анын дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бул катализатор бир күндө же 2 күндө жанагы аппарат менен текшерилбейт. Бул катализаторду сыноо үчүн жок дегенде 5-6 жыл убакыт керек. Себеби бул ысык температурада тура турган жайда турат. Бул бат эле, эгерде анын сапаты начар болсо, жаман болсо, бат эле күйүп, түшүп, укаланып калат ал. Ошон үчүн сизге мен да суранып кетем, мэрден дагы пока ушул катализаторду албай туралы. Бул өтө чоң чыгым. Анан алып келип элдин эсебинен которсок дагы бул дагы өтө чоң элге бир нааразычылыктарды пайда кылат да. Ошон үчүн ушул катализатор маселесинде шашпай турсак, буну баарыбыз акылдашып чогуу чечсек жакшы болот эле. Себеби могу 5000 сомго мен күмөнүм бар, жакшы катализатор келбейт да. Кытайдыкы, тем более Кытайдан бир жакшы катализатор келбейт.